Кыргызстан глобалдык инвестициялар үчүн ишенимдүү өнөктөш. Европа менен Азиянын кесилишинде жайгашкан байыркы тарыхка, бай маданиятка жана элдин терең каада салттарына ээ Кыргызстан улуу жибек жолунун мурасын, заманбап санариптик чечимдерди жана жашыл экономика принциптерине берилгендикти айкалыштыруу менен эл аралык бизнес жана инвестициялар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Европа биримдиги менен түзүлгөн ВСП+ режиминин, ошондой эле ЕАЭП жана КМШга мүчөлүгүнүн аркасында Кыргызстан жалпы калкы 800 миллиондон ашык керектөөчүнү түзгөн рыноктарга чыгууну камсыз кылат. Кыргызстан аймактагы экономикалык өсүштүн эң жогорку динамикаларынын бирин көрсөтүүдө. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкө реалдуу ИДПнын өсүү темпи боюнча дүйнөлүк лидерлердин катарына кирди. Анын көлөмү 1,9 триллион сомдон ашып, экономикалык өсүш 11%дан жогору болду. 2025 жылдын корутундусу боюнча түз чет өлкөлүк инвестициялардын агымы 1,3 миллиард АКШ долларынан ашып, 27%дан ашыкка өстү. 2026 жылдын башында негизги капиталга жумшалган инвестициялардын 69%га өсүшү инвесторлордун Кыргызстанга болгон ишениминин жогорку деңгээлин ырастайт. Биз Кыргызстанды Борбор Азиядагы эң жагымдуу инвестициялык чөлкөмдөрдүн бирин айландыруу үчүн ачык өнөктөштүк саясатын улантабыз. Кыргызстанда инвесторлор үчүн ишкердик жүргүзүүнүн ыңгайлуу жана ачык айкын шарттары түзүлгөн. Эл аралык стандарттарга негизделген инвестициялар жөнүндө жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө жаңы мыйзамдар инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтөт. Эл аралык арбитражга чыгууну камсыз кылат жана мамлекеттик колдоонун заманбап механизмдерин белгилейт. Өлкөдө салыктык жана бажылык преференциялар, жеңилдиктер, бирдиктүү терезе принциби аракеттенет. Капиталдын эркин кыймылы, пайданы чыгаруу жана кайра инвестициялоо, реинвестициялоо кепилденет. Ошону менен бирге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү жүргүзүлүүдө. Административдик тоскоолдуктар менен бюрократиялык жол жоболор кыскартылып, инвесторлорду коштоо жана колдоо механизмдери өркүндөтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин ыйгарым укуктары күчөтүлдү. Инновациялык экономикага өзгөчө көңүл бурулууда. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан IT секторду, стартаптарды, креативдүү индустрияларды жана кайра жаралуучу энергия булактарын колдоо жөнүндө жарлыктарга кол коюлду. Инновациялык долбоорлорго инвестицияларды тартуунун ачык айкын механизмдерин түзүүчү венчурдук каржылоо жөнүндө мыйзам кабыл алынды. 2023 жылдан 2026 жылга чейин 12,6 миллиард АКШ доллары суммасына 78 инвестициялык макулдашуу жана 4,2 миллиард АКШ долларына мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча 45 макулдашуу түзүлдү. Долбоорлордун реестринде жалпы баасы 23 миллиард АКШ долларынан ашкан демилгелер бар. Кыргызстанга болгон эл аралык ишенимдин жана инвесторлордун кызыгуусунун өсүшү өлкөнүн 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы жана Европа биримдигинин авиациялык коопсуздук боюнча кара тизмесинен чыгарылышы менен ырасталат. Учурда жалпы баасы 434 миллиард сомдон ашкан 90дон ашуун мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору ишке ашырылууда. Энергетиканы, эркин экономикалык аймактарды, агро өнөр жай топтомун жана экспорттук потенциалды өнүктүрүү, инвестициялар үчүн жана эл аралык рыноктарга чыгуу үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Бишкек заманбап мегаполиске айланууда. Ал эми аймактар өнөр жайды жана инфраструктураны өнүктүрүүдө. Манас, Ош, Ысыкөл, Баткен жана Каракол аэропорттору модернизацияланууда. Баткен облусунда өнөр жай жана экспорттук өндүрүш үчүн салыктык преференциялар аракеттенет. Туризм экономиканын кыймылдаткыч күчүнө айланууда. 65 өлкөнүн жарандары үчүн визасыз режим, Чоктал жана Чаткал курорттору, Борбордук Азиядагы эң ири Алатоо резорт тоо лыжа кластери жана заманбап Rest Point туристтик жайлары эл аралык деңгээлдеги инфраструктураны калыптандырууда. Келечектин стратегиялык долбоорлору ишке ашырылууда. Алар Асман акылдуу шаары, англис укугуна негизделген тамчы каржылык инвестициялык аймагы, Каса Миң жана Камбарата 1 энергетикалык долбоорлору. Ошондой эле улуу жибек жолунун кайра жаралуусу катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Санариптик экономика калыптанууда. 5% бирдиктүү салыгы бар жогорку технологиялар паркы, санариптик мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жана инновацияларды колдоо режимдери IT компаниялар менен стартаптар үчүн жагымдуу чөйрөнү түзөт.
Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиги жасалма интеллекттин базасында өзүнүн сайтын жаңыртып, 30 тилде иштеген AI чат-ботту киргизди. Ошондой эле инвесторлор менен ачык айкын жана ыкчам өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуучу АИС инвестиция тутумун жана өлкөнүн интерактивдүү инвестициялык картасын ишке киргизди. Акыркы 3 жылда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусу менен экономиканын ар кандай секторлорунда көптөгөн инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга старт берилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстан масштабтуу реформаларды ишке ашырып жаткан жана инвесторлор үчүн ишенимдүү өнөктөш болуп саналган Борбордук Азиядагы эң динамикалуу өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн бири. Биз ишенимге жана өз ара пайдага негизделген узак мөөнөттүү өнөктөштүктү сунуштайбыз. Бул жерде эл аралык транспорттук коридорлор кесилишет. Жаңы рыноктар жана өсүү мүмкүнчүлүктөрү калыптанат. Бул жерде идеялар долбоорлор инвестицияларга, ал эми инвестициялар ийгиликтүү бизнеске айланат. Мүмкүнчүлүктөрдүн, өсүштүн жана өнөктөштүктүн өлкөсү Кыргызстанга кош келиңиздер.